Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн биз силер менен кутмандуу күнүңөр менен силерге баардыгыңарга жагымдуу маанай каалап, кыргыз тили сабагынан кайталоо сабагын баштайбыз. Силер төмөндөгү тесттерге, суроолорго жоопторду жазып бересиңер. Анда эмесе сабагыбызды баштайлы. Баардыгыңарга кыргыз тили сабагында өтүлгөн темаларды эсибизге салабыз. Кыргыз тили сабагына тест жазабыз. Эсибизге салабыз. Жай. Сүйлөмдүн ээси кандай суроолорго жооп берет? Биринчи сурообуз. Сүйлөмдүн ээси кандай суроолорго жооп берет? А, Б, В вариантында болуп турат. Экинчи, тамактануу адебинде эң биринчи эмне кылыш керек? Тамактануу адебинде эң биринчи эмне кылыш керек? Табышмак деген сөздү кантип ташмалдайсыңар? А, Б, В вариантынын кайсысы туура? Белгилейсиңер. Кайсы сөздөр туура эмес жазылган? Белгилейбиз. Кайсы сөздөр туура эмес жазылган? Акылдуу деген сөздүн мүчөсү кайсы? А, Б, В варианты турат. Акылдуу деген сөздүн мүчөсү кайсы? Жаркыраган жаз келди деген сүйлөмдүн баяндоочу кайсы? Баяндоочту табасыңар бул сүйлөмдөгү. Кайсы сүйлөм туура түзүлгөн? Туура түзүлгөн сүйлөмдү табабыз. Эки же андан көп адамдардын ортосундагы жайынча сүйлөшүү эмне деп аталат? Сүйлөшүү, ушакташуу, маектешүү. Кайсысы туура? Кайсы сөздөр туура эмес жазылган? Туура эмес жазылган сөздөрдү табасыңар. Кыймыл аракетти билдирген сөздөрдү табасыңар. 3 варианттан кайсысы туура? Туура белгилейбиз. Жолдош кандай бала деген сүйлөмдүн аягына кайсы белги коюлат? Чекитпи, сурообу же илеппи? Жолдош кандай бала? Оң булас сөздөр кайсылар? Оң булас сөздөр. Оң булас сөздөр кайсылар? Дептер 5 сом турат деген сүйлөмдө 5 деген сөз эмнени билдирет? Заттыбы, иреттиби, сандыбы? 14-чү суроо. Окуучу деген сөз кайсы суроого жооп берет? Окуучу деген сөз кайсы суроого жооп берет? 15-чи. Балдар деген сөздүн уңгусу кайсы? Балдар деген сөздүн уңгусу. Маани берген бөлүгү кайсыл болот? Уңгу болгондо маани берген бөлүгү. 16-чы. Ким эмне деген суроого жооп берген сөздөрдү табасыңар. Ким эмне деген суроого жооп берген сөздөрдү табасыңар. Китепкана деген сөздө канча муун бар? Белгилейбиз. Китепкана деген сөздө канча муун бар? Арпа буудай аш болот, алтын күмүш таш болот деген макал кайсы текстте айтылган? Светофордун канча түсү бар? 20-чы акыркы сурообуз. Кыймыл аракетти билдирген сөздөр кайсы суроолор берилет сөздөргө? Демек, тексттерди белгилеп, саламатта болгула балдар.